Борбор шаарыбыздын урматтуу тургундары, ардактуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу меймандары. Азыркы учурда өлкөбүздө курулуш өнөр жай өтө тездик менен өнүгүүдө. Буга баарыңыздар күбө болуп келе жатасыздар. Акыркы жылдары курулуш тармагында бир кыйла өсүүлөр байкалып, республиканын булуң бурчунда жыл сайын, ай сайын жаңы имараттар салынып, аны менен кошо жаңы мүмкүнчүлүктөр дагы жаралууда. Бүгүнкү күндө курулуш тармагы өнүгүүнүн өзөгүнө, экономиканын кыймылдаткыч күчүнө айланды десек жаңылышпайбыз. Эл аралык каржы уюмдарынын аналитиктери 2025 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүшү 10,3%га чейин жетиши мүмкүндүгүн болжолдоп олтурушат. Мындай өсүшкө курулуш тармагынын активдүү өнүгүшү дагы себеп болууда. Мамлекетибизде курулуш тармагындагы өсүштүн көрсөткүчү 30%-дин үстүндө жүрүп жатат. Бул жүздөгөн демилгелер, миңдеген жумуш орундары, миллиондогон элибиздин келечекке болгон илгери үмүттөрү деген сөз. Элибиздин жашоо соңолсун, шаарыбыз өнүксүн, атуулдарыбыз узак жылдык күтүү менен эмес, өз убагында үйлүү болсо экен деген аруу тилектерди ар бирибиз көкүрөгүбүздө жашатып келебиз. Бир кезде биз Бишкекте башка өнүккөн шаарлардай болуп тикесинен өссө экен, жаңы конуштарыбыз капталына жайылбай, кабат-кабат үйлөр турса экен деп кыялданчу элек. Эми ал кыялдар бүгүн чыныгы жашообуздун босогосунда турат. Мынакей бүгүн биз дал ошол дагы бир кыялды ишке ашыруу үчүн, жаңы шаарчаны түптөө үчүн мезгил кутузун салуу иш-чарасына чогулуп олтурабыз. Тагыраак айтканда, Алтай шаарчасын куруу долбоорун ишке ашырууга кадам таштап, келечек муундарыбызга каалоо тилегибиз менен кайрылуу калтырып, шаарчанын пайдубалын түптөөгө азыр Кудай буйрса старт беребиз. Урматтуу замандаштар, 334 гектар аймакты камтыган бул шаарча заманбап шаар куруунун үлгүсү болуп саналат. Бул жерде 1551 даана 5 кабаттуу турак үйлөр, жалпы 34 миңден ашуун батир. Бул деген сөз бир толук райондун элин ушул жерге батырып атабыз деген сөз. Анын ичинде 1, 2, 3 жана 4 бөлмөлүү батирлер курулат. Жалпы курулуш аянты 1,7 миллион чарчы метрден ашат. Мунун баары миңдеген үй бүлөлөргө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт десек болот. Бул долбоор шаарыбызды көрктөндүрүүгө, тургундардын жашоо деңгээлин көтөрүүгө жана экономикалык өнүгүүгө чоң салым кошот. Алтай шаарчасы калкыбыздын турак жайга болгон муктаждыгын жоюу жана шаар инфратүзүмүн жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн иштелип чыкты. Бул жерде 5 орто мектеп, 6 бала бакча, 2 поликлиника, 50 гектар жерге сейил бак, спорт жана балдар аянтчалары жана жашыл зоналар да курулат. Мындан тышкары 85 километр ички жол, 50 километр тротуар жана 30 миңден ашуун унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жайлар да курулат. Курулуш толугу менен заманбап жана коопсуз технологиялар менен жүргүзүлөт. Монолиттик темир бетон каркас, энергия үнөмдөөчү фасадтар, сапаттуу лед жарыктандыруу, сапаттуу инженердик системалар жана өрт коопсуздугунун бардык талаптары камсыздалат. Шаарчадагы курулуштар 8-9 балдык сейсмикалык аймак үчүн стандарттарга толук жооп берет. Ошентип, Борбор калааны ошондой эле өлкөбүздүн бардык аймактарын өнүктүрүүгө, элибиздин бакубатчылыгы үчүн шарттарды түзүүгө белсенип, күч аракетибизди жумшап келе жатабыз. Өлкөбүздүн куттуу борбору Бишкек шаарын келечек муундарга өнүккөн шаар катары калтыралы деген илгери үмүт тилек менен ушул шаарчанын курулушун түптөп жатабыз. Өзүңүздөр байкагандай, бул комплекс чөлкөмдөгү эң ири курулуш долбоорлору болуп саналат. Буюрса, комплекстин курулушу бүтүп, эл көчүп келсе, жаңы дем, жаңы чөйрө, жаңы маданияттагы өзүнчө бир шаарга айланары турган иш. Азыркы учурда 200 миңден ашуун жарандарыбыз турак жайга муктаж экенин эске алганыбызда, мындай ири долбоорлор мезгилдин талабы. Биз калкыбыздын муктаждыгын канааттандырмайынча, элибиздин батасын алмайынча өнүгүүбүз кыйын. Алтай долбоору дал ошол муктаждыкты канааттандырып, элдин батасына арзыйт деген бекем ишеништемин. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бүгүн мени бул долбоордун
өзүбүздүн кыргызстандык инвесторлор тарабынан иштелип чыгып ишке ашырылып жатканы мени абдан кубандырды. Ата мекендик ишкерлерибиз эмгегин өз элине арнап, өз жеринин гүлдөп өсүшүнө салым кошуп, келечек муундар жашай турган шаарчаны курууга белсенгени атуулдук парыздын бийик үлгүсү десек болот. Мындай эр азаматтарыбызды колдоп, алардын демине дем кошушубуз керек. Мамлекет менен бизнес кол кармашып, бир максатты көздөө менен иштегенде гана өнүккөн мамлекетти кура алабыз. Урматтуу мекендештер, дүйнө тездик менен өзгөрүп жатат. Өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүү темпинен артта калбоого аракет кылалы, алдыга умтулалы, өлкөбүздү жаңы тепкичке чыгара турган Алтай сыяктуу ири долбоорлорду колдоп, сүрөөгө алып туралы. Мына ушундай шаарчанын курулушуна мезгил кутусуна салуу менен биз кийинки муундарга жаркын келечек, жаңы турмуштун демин камдап жатабыз. Алар биздин ар бир аракетибизге баа берип, ыраазы болуп, кийинки муунга кам көргөндөрдү сыймык менен айтып эстей тургандай болушсун. Айкөл Манас атабыздын киндик каны тамган ыйык жердин атын көтөрүп, Алтай атанган шаарча ылайым бакубатчылыктын, ынтымактын кочогу болсун. Ата мекендик ишкерлерибиздин аракети арта берсин, баштаган ар бир кадамы жемиштүү болсун, жараткан өзү жар болуп, баштаган ишибиз байсалдуу болсун. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгиликтер боло берсин.